Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Тажикстандын бийлиги жарандарына Орусияга барбай турууну сунуштады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өз жарандарына Орусияга барбай турууну сунуштады. Бул тууралуу ишемби күнү министрликтин расмий сайтында жарыяланды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн жарандарына өтө зарылчылык болбосо, Орусиянын аймагына транспорттук бардык түрлөр менен баруудан убактылуу баш тартууну сунуштайт деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Беле кетсек, Москвадагы Крокус Сити Холдон концерттик залында болгон каргашалуу окуядан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн, өзгөчө Тажикстандын жарандары Орусиянын укук коргургандарынын тыкыр көңүл буруусуна алынган. Булак супер кежи. Көчөдө эл аралай качып, Ошто сойкулук менен алектенген чет өлкөлүк кыздар кармалды. Ошто интимдик кызмат көрсөткөн чет элдик жарандар аныкталды. Бул тууралуу 27 апрелде облустук милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга жаран аял кишилердин сойкулук кызматын аткарууга көмөктөшүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты сойкулукка жана пластыкка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында 25 апрелде Ош шаарындагы мейманканаларда коңшу өлкөнүн 13 жараны аял кишилер кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө коңшу өлкөнүн 1984-жылы туулган жараны кылмышка шектүү катары кармалып, анын жанынан сойкулук кызмат көрсөтүүнү уюштургандыгы үчүн алдын ала белги коюлган. Акча каражаты далил буюм катары алынып, камакка алынган. Алдын ала маалымат боюнча кылмышка шектүү жаран кардарлар менен кызмат акысын сүйлөшүп алып, аял кишилерди коңшу өлкөдөн чакырып, шаар аймагында мейманканаларда системалык түрдө сойкулук кызмат көрсөтүүнү уюштуруп келген. Бул кылмышка шейишеси бар башка атуулдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары уланууда. Булак супер кежи. Торнадо болуп муштумдай мөндүр жаады. Кытайдагы табият кырсыгынан кеминде 5 адам каза тапты. Кытайдын Гуандун провинциясында 27 апрелде катуу торнадо болуп жана муштумдай мөндүр жаады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыктан 5 киши каза болуп, 33-ü жаракат алган. Видеолордон алай дүлөй түшүп жүрөгүшүн алган катуу шамал болуп жатканын жана муштумдай болгон мөндүр чатырларды тешип кетип жатканын көрүүгө болот. Гуандун облусунун борбору Гуанчжоу шаарында электр мамылары жарылып, имараттардын сыныктары айланага чачылган. Бийлик 141 имарат жабыркаганын билдирген. Булак супер кежи. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусу: далай кыйын кезеңдерди башынан кечирген Баткендин баатыр эли 2021-2022 жылдардагы каргашалуу күндөрдө кайратынан жазбай мамлекеттин бүтүндүгү үчүн тикесинен тик туруп беришти. Бул оор сыноо жалаң эле баткендиктердин эмес, жалпы кыргызстандыктардын биримдигин бекемдеп кайратын бөлөдү. Ошол учурда жамы журтубуз баткендик бир борлорду жалгыз калтырбай, аза кайгысын тең бөлүшүп, эч нерсесин аяган жок. Жеңилин жерден, оорун колдон алды. Эл журтубуздун кыйынчылыктарга мүңкүрөбөгөн, чөкпөгөн ушундай асыл сапаттарда мамлекет жетекчиси катары да, жөнөкөй адам катары да башымды ийип таазим этемин. Башыбызга оор сыноо түшүп турган кездеги эр жүрөк азаматтарыбыздын каармандыгы менен эрдигин бизден кийинки муун дагы эсинен чыгарбайт деп ишенимдүү айта алам. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биринчи кагылышуудан кийин Баткен облусунда жашаган калкты ар тараптан колдоо, облустун экономикасын өркүндөтүү жана социалдык көйгөйлөрүн чечүү максатында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзам кабыл алдык. Анын негизинде Баткен облусун 2022-2035 жылдарга өнүктүрүүгө багытталган жол картасы программасы иштелип чыгып, ага ылайык аталган облуска республикалык бюджеттен жылына 500 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, максаттуу иштетиле баштады. Учурда облустун аймагында, анын ичинде жабыркаган айылдарда көптөгөн алгылыктуу иштер аткарылып, элибиздин эртеңки күнгө келечекке болгон ишеним артты. Куралдуу күчтөрүбүздү аскердик техникалык жактан, аскер кызматкерлердин болсо социалдык жактан камсыз кылуубуз аскер кызматын өтөөгө умтулган мекенчи жаштарыбыздын санынын өсүшүнө өбөлгө түздү.
Урматтуу мекендештер, учурда Кыргыз-Тажик чек ара маселелерин чечүү боюнча эки тараптуу мамлекеттик комиссиянын ишинде бир катар алгылыктуу жылыштар болуп жатат. Биз чек ара маселелерин сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечүүгө кызыктар экендигибизди дагы бир ирет баса белгилейм. Мамлекеттик чек арабызда 2 ирет кайталанган каргашуулуу окуяларда ар бир кыргызстандыктын жүрөгү сыздаган. Ошондуктан өлкө жетекчилиги алдын алуу иштерине абдан чоң көңүл буруп, жайкын турмуштагы жарандарыбыздын бейпилдиги үчүн бар күч аракетин жумшайт. Ата мекенибиздин асманы ар дайым ачык болсун, эл журтубузда тынчтык болуп, өнүгүп, өсүп, өркүндөй берсин. Булак Супер KG. Ушу жалгыз угуман үмүтүм чоң болчу. Ушу баламда болуп калды. Кыргыз элим кайтыгер карабаңыздар. Менин эм банкым Чынаркүл М деп чыгат. Сбербанк болсо Данияр С деп чыгат. Кыргыз элим кайтыгер карабаңыздар. Ушу дубаңыздар менин балама кабыл болсун. Ушу менин балама жардам берип коюңуздар. Баламды Индия мамлекетине $30,000 операциясына керек болуп жатат. Сиздерден суранып кетем, 10 сом болсо, 20 сом болсо да жардам бериңиздер. AQShnын президенти Джо Байден биринчи аялы жана 13 айлык кызы жол кырсыгынан каза болгондон кийин өз жанын кыюуга ниеттенгенин мойнуна алды. Бул тууралуу ал америкалык Sirius XM радиосуна берген маегинде билдирди. Президенттин биринчи аялы Нейля жана 1 жаштагы кызы Наоми 1972 жылы 18 декабрда Делаверде жол кырсыгынан каза болушкан. Байден ошол учурдагы өзүнүн сезимдери тууралуу айтып жатып, өз жанын кыюу үчүн жинди болуунун кажети жок экенин белгилеген. Бир убакта мен Делавер мемориалдык көпүрөсүнө барып, секирип кетем деп ойлогом, бирок менин 2 балам бар болчу деген ал. Булак Супер KG.